Саламатсыңарбы, балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Кымбаттуу менин окуучуларым. Балдар, маанайыңар кандай? Жакшыбы? Жакшы эс алдыңарбы? Балдар, билимиңер терең болсун, асманыңар ачык болсун, жүзүңөр жарык болсун, ар дайым жакшы билим алууга умтулалы. Менин акылдуу балдарым, бүгүн биздин силер менен жаңы темабыз. Кара мунчок карагат. Биздин теманын максаты жер жемиштерди сүрөттөп, сөз өстүрүп, ооз-эки кебибизди колдонуу, диалогдун негизинде сүйлөшүүгө көнүгүү. Кара мунчок карагат деген ырды обону менен жаттап үйрөнүп алуу. Кандай деген суроого жооп берген сөздөр менен таанышуу. Аларды пайдаланып сүйлөм түзүү. Жер жемиштерди үзбөй, сындырбай өстүрүп жана аларды көп эмгек жумшала тургандыгын түшүнүү. Балдар, карагат кайда өсөт? Карагат, балдар, талааларда, тоолордо өсөт. Карагатты көргөнсүңөрбү? Карагат тууралуу билебизби, балдар? Карагаттан, балдар, эмне жасалат? Карагаттан, балдар, кыям. Кыямды орус тилинде эмне дейбиз? Варенье. Кайталайбыз. Кыям, варенье, суусундук, компот. Демек, карагаттан суусундук да жасалат экен. Шире, сок. Кайталайбыз. Шире, сок. Карагаттан эмнелер жасалат экен? Кыям, суусундук, шире. Балдар, карагаттан С жана башка көптөгөн витаминдер көп. Карагат ден соолукка абдан пайдалуу. Эми баарыбыз китебибизди ачабыз. Китептин, балдар, 66-беттин ачабыз. Кара мунчок карагат. Смородина черная бусинка. Демек, кара мунчок карагатты орус тилинде эмне дейт экенбиз? Смородина черная бусинка. Кана биринчи көнүгүнү көркөм окуйбуз. Карагат жээ бадамы чакырып турат адамды. Көрөсүң түркүн жемишти, аралап чыксаң бадалды. Балдар, белгиленген сөзгө көңүл буралы. Чие. Карагыла, чие. Бул сөздө канча тыбыш, канча тамга бар? Эске салгылачы, тамга деген эмне? Демек, балдар, биз тамганы көзүбүз менен көрөбүз жана жазабыз. Ал эми тыбышты кулагыбыз менен угабыз жана айтабыз. Демек, чие деген сөздө канча тамга бар? Туура айтасыңар. Демек, чие деген сөздө 3 тамга бар. Эми кайталап айткылачы. Чие. Кулагыбызга канча үн угулуп жатат тыбыш? 4. Демек, чие. Эмне үчүн? Себеби е деген кандай тыбыш? Йоттошкон тыбыш. Ал жазылганда 1 тамга менен жазылат, угулганда 2 тыбышты берет. Эми жаңы сөздөр менен таанышабыз. Бадамы, миндаль, чакырып турат, притягивают, түркүн, разные. Экинчи көнүгүдө да бизге жаңы сөздөр берилген. Майда, мелкий, кычкыл, кислый, таттуу, сладкий, ачуу, горький, өсөт,
растет бадал кусты. Тоголок круглый, бышкан созревший, жегин келсе үзүп же. Хочешь кушать, сорви. Сындырганың жарабайт, но не ломай ветки. Ветки деген бул шактарын. Жаңы сөздөрдү сөздүк дептерге жазып алабыз да кайталап жаттап алабыз. Эми 3-чү көнүгүүгө көңүл бурабыз. Таблицаны пайдаланып, жер жемиштерди сүрөттөп жазгыла. Кана, биринчи таблицанын бөлүгүнө көңүл буралы. Суроосу: тышкы көрүнүшү кандай? Кичинекей, тоголок, сүйрү, майда, чоң. Түсү кандай? Кара, ак, кызыл, сары, жашыл, көк. Даамы кандай? Таттуу, ачуу, кычкыл, бышкан, даамдуу. Балдар, мына ушул бизге берилген сөздөр кайсы суроого жооп берет экен? Кандай деген суроого жооп берет. Демек, кандай деген суроого жооп берген сөздөр кайсы сөз түркүмүнө кирет? Ойлонолучу. Кандай деген суроого жооп берген балдар сөздөр сынатооч болот. Демек, заттын сын сыпатын, өңү түсүн, көлөмүн, даамын, көрүнүшүн билдирип турган жана кандай деген суроого жооп берген сөздөр сынатооч деп аталат. Кана, эми бизге берилген үлгүнү окуп көрөлү. Карагат деген сөздү биз эмне кылабыз? Сүрөттөйбүз карагатты. Балдар, карагаттын тышкы көрүнүшү кандай? Кичинекей, тоголок. Түсү кандай? Түсү кара. Даамы кандай? Даамы кычкыл. Ал эмне? Жер жемиш. Демек, карагат кичинекей, тоголок, түсү кара, даамы кычкыл, жер жемиш. Ал кайда өсөт? Ал тоодо, бакчада өсөт. Эми бизге берилген варианттарды карайбыз. Биз класста биринчи А жана Б вариантын жазабыз. Кана, өз алдыбызча дептерге жазабыз. Биринчи, дарбыздын тышкы көрүнүшү кандай, балдар? Аны жазабыз. Экинчи, дарбыздын даамы кандай? Аны жазабыз. Дарбыз кайда өсөт? Жазабыз. Бүлдүркөн. Бүлдүркөндүн тышкы көрүнүшү кандай? Бүлдүркөндүн түсү кандай? Бүлдүркөндүн даамы кандай? Бүлдүркөн жер жемишпи? Эмне? Бүлдүркөн кайда өсөт? Мына ушул суроолорго таблицага карап сөздөрдү таап жазабыз. Эми 4-чү көнүгүү. Акылай менен Чыпалак баланын диалогу. Кана, окуйбуз барыбыз. Чыпалак бала, сенин бакчаңда кандай жемиштер өсөт? Менин бакчамда кулпунай, бүлдүркөн, карагат өсөт. Орусча которобуз. Чыпалак бала, в твоем огороде какие растения растут? Ягоды растут. В моем огороде растут клубника, ежевика и смородина. Карагат деген ырды көркөм окуйбуз. Кара мончок карагат кандай болуп жаралат? Жегеңди эле келтирет, жеген сайын аралап. Карагат, карагат, кара мончок карагат. Тоого балдар барышат, тойгончо жеп алышат. Кечте тарап келишип, томолонуп калышат. Карагат, карагат, кара мончок карагат. Эми обону менен ырдап көрөбүз. Баарыбыз чогуу